былтыр курулуш баштап, анан азыр ушул сарайды салдым. Ушул сарай менен жүрдүм. Жалпысынан досторума дагы бул сарайдын атын дагы Достор сарайы деп койдук. Өзүм ушу досторум, саналаштарым, жакындарым менен ат ойноп туралы, ат минип туралы деген максат менен ушундай сарайды бүтүрдүк. Бул жагына чөп коебуз. Бул жагына ат чөп жейт, бул жактан жем жейт. Бул менин эң биринчи минген атым. Аты чагылган. Анан бул жакта ушул беш-бештин аттары бар. Анан урматтуу достор, мен ушул биздин жумуш аябай жанагындай моралдык жактан оор десек болот. Анткени адамдын ушундай кайгысын, күндө кайгы көйгөй, ушундай кайрылууларды уга берип, мындай моралдык жактан дагы, психологиялык жактан дагы бир топ оор болот, чарчайсың. Анан жумуштан сырткары ушул сарайга келип, өзүмдүн ушул аргымагымды минип, улак ойноп досторубуз менен ушинтип турабыз. Азыр даярдалып атат. Буюрса кышка, ушу күзүндө улак башталса, дагы жакшы байгелерди утабыз. Негизи жылкы баласын сүйбөгөн кыргыз баласы жок болуш керек. Ат адамга канат, ат адамга, мындайча айтканда, көптөгөн исламда да жакшы айтышат го, жанагындай ат дуа кылат, атка кылган убакыттың, каражатың эч бир сурагы болбойт депчи. Ансыңарындай атты жакшы көрүш керек, миниш керек. Бул ат адамга намыс болот. Былтыр Казарман командасынан алгам. Баягы Чолпон атада вышкага чыкпады беле, ошондо 4-5 салымды дал ушул чабуулдун аты. Негизи бул жылкы баласы ушу жаныбарлардын арасынан адамга эң жакын, эң мындай ишенимдүү, өзгөчө жаныбар да болчу. Атты ар бир кыргыз баласы сүйөт, жакшы көрөт. Мындайча айтканда, адамга эң жакшы дос, эң жакшы жардамчы. Аябай жакшы көрөм ушул жылкы баласын. Буюрса баарыңыздарды үгүттөйм, ат мингиле, ат чапкыла. Атта жакшы береке бар. Кожоюнун абдан жакшы мындай бир сүйөт ат. Жооштугу жаныбарымдын. Сарай азыр эшикте кандай ысык болуп атат, мунун ичи салкын. Кышкысын абдан жылуу болот экен да. Анан ушул мына газоблокту атайын Оштон алдырып, автоклавдык газоблокту бүгүнкү күндө ушу сарайды, анан үйдү салдык. Негизинен, урматтуу достор, бул газоблок азыркы курулуш материалдарына жаңы келген курулуш каражаты. Анан урматтуу достор, негизи мындай сиздерге жөн эле жарнама кылып, ой керемет экен, сонун экен деп айткым келбестен өзүм көргөзгүм келди. Дал ушул газоблок сапаты аябай жогорку деңгээлде жасалып, жанагындай жогорку технология менен жасалган, Кыргызстандагы эң мындай бир азыркы заман талабына ылайык курулуш каражаты десек болот. Анткени дүйнөлүк талаптар, нормада эң экологиялык таза курулуш каражаты биринчи бул жыгач болуп эсептелет, экинчиси дал ушул автоклавдык газоблоктор. Автоклавдык газоблокту өзүм пайдаландым жана баарыңыздарга мен ушул курулуш каражатын сунуштайм. Себеби биринчиден бул өзүбүздүн өндүрүш, Кыргызстанда биринчи жолу ачылган автоклавдык дүйнөлүк жогорку стандарттагы газоблоктор. Бул баягы көчөдөгү жанагындай мындай басса кирип кете турган сапатсыз газоблоктор эмес. Ошондуктан биринчиден арзан да түшөт экен, жалпы курулуштун жыйынтыгындачы. Муну жылуулаштын деле кереги жок. Буга эч кандай бир баш кошумча дагы курулуш каражаттарын пайдаланбайсыздар. Анан
убакыттан утасыздар, анан тез бүтөт, абдан жакшы курулуш каражаты. Урматтуу достор, мындан аркы экинчи этабында мен ушул Ош шаарына барып, ошол автоклавдык газоблоктун заводуна кирип, анын жетекчиси менен жана ушул газоблоктун өндүрүлүшүн, сапатын, анан бүгүнкү талаптары, жалпы эле ушул газоблок жөнүндө дагы кенен маалыматты Ош шаарына барып ушул жеринен тартабыз. Жүрүңүздөр анда. Урматтуу туугандар, мен азыр Ош шаарындагы Кыргызстанда биринчи жолу ачылган автоклавдык газоблоктун заводуна келдим. Мен бул газоблокту практикадан өзүм колдонуп, анан сиздерге сунуштап атам да. Мындайча айтканда, көрбөгөн, билбеген нерсени, ой керемет экен, ой укмуш экен, ой келгиле барыңар деген сөздөн алысыраак, мындай басымдуураак, салмактуураак болуш үчүн мен өзүм пайдаландым. Мен көрдүм, анан сиздерге курулуштун жаңы технологиясы чыкты, курулуштун жаңы бир баскычы пайда болду. Ушул курулуштун материалы менен пайдалансаңар, чөнтөгүңөргө дагы, убактыңарга дагы, сапатына дагы, баардык тармактарга жооп берет экенге шайкеш келет экен деген нерсени мен ынандым да. Анан сиздерге ушуну сунуштап атам. Азыр ушул заводдун өзүнө келдик. Бул дагы ушул өзүбүздүн ишкер. Баягы өзүбүздүн ишкерлерди, өз өндүрүштү өзгөчө колдошубуз керек. Ошондо бизде мамлекетте бир жакшы өнүгүү өсүү болот. Азыр бул жактын ээси Тимур деген агабыз бар. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Биз көрөрмандарга сиздердин ушул курулуш материалдарын сунуштап атабыз. Анан бул сунушта азыр бир катар суроолорго сиз жооп беришиңиз керек. Макул. Ушул курулуш курам деп аткан, ойлонуп жүргөн, не менен курсам экен деген адамдар бизди көргөндөн кийин мындай ынана турган деңгээлде мен жооп алгым келип атат. Анан азыр биринчиси сапаты, экинчиси ушул чөнтөккө ыңгайлуулугу келиш керек да. Анан курулуш бир курулат, өмүр бою калат. Анан эң негизгиси сапат. Анан мен сиздердикин пайдаланып көрдүм, ошо сарай салдым, үй салдым. Анан ошондо мындай коркпой, үркпөй, көрөрмандарга уялбастан эле мындай рекомендация кылып болот экен деген нерсеге өзүм токтолдум. Анан анда биринчи бул жакты көргөзгөнгө чейин качан ачылдыңыздар эле? Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Ошол биздин Атлант завод буга чейин ачылганыбызга буюрса мына 1 жыл болуп калды. 1 жылдын ичинде жүздөгөн адамдар уже биздин материалдарды алып, үй куруп көрүштү, өздөрүнүн жон тери менен сезип. Бул автоклавдык газоблок деген бул азыркы замандын жаңы технологиясы, жаңы строительный материалга кирет. Бул бышык кышты жанагы жон кирпичтин ордун баса турган материал. Бунун технологиясы аябай татаал. Биз Казакстанга, Өзбекстанга барып ошол заводдорду көрүп келип, анан бизде жок болгон үчүн Кыргызстанда мына биринчи жолу заводду ачтык. Бул жерде жанагы көчөдө аз көбөйүп кетпедиби? Газоблок, пеноблок, жана полистирол блок деп. Алардан айырмалануучу жер бул жерде технология. Именно автоклав, бул деген килеген чоң печка. Куюлмалар баарды аралашып ошол печкага киргенден кийин аябай жогорку атмосферада, 12 атмосфера давленияда, 200 градус температурада бышып чыгат. Бышып чыккандан кийин ал аябай жеңил, аябай бекем, анан жайында салкын, кышында жылуу, анан көп раствор кетирбей, убакытты үнөмдөп, үйдү бат бүтүргөнгө жардам берет. Анан аябай көпчүлүгү буга чейин жанагы көчөдө кустарный производство колдо куюлган, күнгө куруган газоблоктон эле үй куруп алып, алар усатка берип жарылып кеткендер бизге аябай көп келди. Ошол айырмасын көрөлү деп. Ошол баягы буга чейин 5-6 жыл мурда көчөлөрдө эле, көчөнүн жээгинде эле газоблок деген нерселер, анан бармагыңды тыксаң кирип кете турган нерселер бар. Сөз ошол жөнүндө болуп атат. Сөз ошол жөнүндө болуп атат. Биздин материал совсем ага автоклавдный газоблок ошол именно өндүрүп чыгарылуучу технологиясы менен өзгөчөлөт. Мен аны буну болжолдуу сыр болбосо эми канча каражатка бул заводду ачтыңыздар? Бул заводдун курулуп бүтүшүнө $2,5 миллион акча сарпталды. Демек, көчөдөгү $30,000 аппарат менен $2,5 миллион кеткен технология таптакыр башка. Ооба. Аны эми иш жүзүндө көрсөттүм. Анда жүрүңүз ичинен көрөлү. Эмнесин байкап атабыз?
салмакты дагы мындай көтөрө билүүсү, өрт коопсуздугуна дагы шайкеш келгендиги. Эми мындай интернеттен да карап көрсөңүздөр, эң мындай курулушта экологиялык маани азыр барган сайын коомчулукта абдан маанилүү болуп баратат да. Экологиялык тазалыкка, экологияга адамдар маани бере баштады. ооба Баягы үйдүн ичине обойду кылбагыла, ал пакет деп эми аң сезимдерди түшүнүп, адамдар табигый экологиялык мындай бир таза абаны сактай турган курулуштарга өтө баштады. Ошолордун сап башында бүгүнкү күндө жыгач боло турган болсо, экологиялык тазалыгы эң жогорку. Экинчи этапта бул газоблок экендиги бүгүн ушул технология, курулуш талаптары тастыктап атат да. Демек, биз ушул нерсеге ынансак дурус болчудай. Анда көрсөтүп бересиз да. ооба бул жакта биз атайын ошол стандарттык размерде курулган дубалыбызды эме кылып койгонбуз. Көпчүлүгү сурайт, бул жүк көтөргөндү жөндөмдүүлүгү кандай, жүк көтөрөбү, аристон илсек болобу, кондиционердин внешний блокторун илсек болобу деп. Ошол бул жерде азыр кадимки эле аристонду илип, үстүнө 32 килограммдык гиряны коюп койгонбуз. Анан бул жакта ошол жанагы чоң промышленный кондиционердин наружный блогун илип койгонбуз. Ал дагы оңой жүк эмес болуш керек. 105 килограмм. 105 килограмм вес менен турат. Эки эле кадимки анкерде турат. Анан ушул стандартный размер, ени 30, ширинасы 30, анан бою 20, узуну 60 болот. Бул жерде 13 кирпичтин ордун басат. Бир өзү 13 кирпичке кетет экен да. 13 кирпичтин эмесин объемун басат. А бирок салмагычы? Салмагы 2 эсе жеңил. Салмагы 2 эсе жеңил. Ошон үчүн жанагы көп кабаттуу үйлөрдүн дагы ушул материалга өтүп атканын эң негизги себеби ошол жанагы фундаментке, основанияга көп нагрузка бербейт. Анан жер титирөө биздин зона сейсмичный, сейсмоактивный зона болгонуна байланыштуу көпчүлүк ушул азыр биздин деле гостройдогу эмелер көпчүлүк ушул автоклавный газоблокту сунуштап аткан кези. Анан обычный газоблок бул жанагы экөөбүз жана сөз кылган колдо куюлуп күндө. Автоклавный газоблоктун чечмелениши эмне болот? Автоклавный газоблок бул ошол технологиясы. Автоклав деген бул Печка. чоң печка да, ошол печкада бышып куруп чыккан эмеси. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө бир даанасы канча сом? Бир данасы газоблок азыр кубуна эсептелет. Бир кубу 6800 сомдон. Анан размерлерине карап кете берет. 10дук, 12лик, 15, 20, 25. Азыр эми мисалы буну алгандан кийин кирпичтен кандай пайдасы бар, экөөнү салыштырып берсеңиз, мисалы. Бышык кыш менен автоклавдык газоблоктун баасы, мындай базардагы баасы газоблоктуку кирпичтен кымбат болот. Бирок үйүңүз курулуп бүткөндөн кийин ал үйгө кетирген убакыт, ал үйгө кетирген жанагы жылуулук каражаттары, раствор, штукатурка, кум шыбак, ошолордун баарын санап келгенде газоблок 1,5-2 эсе арзан болот, арзан түшөт. Маселен, кирпич алды. Ал жана Кирпич алды, кирпичти биринчиден штукатурка кара шыбак кылды. Ага раствор, кум шыбак менен цементный раствор кетти. Анан ага убакыт кетти, аны жылуулады. Газоблокто айтып кеткендей жанагы стандартный размеринде бир блокто 13 кирпичтин ордун ээлейт. Анан обычный эле кадимки эле жана кафельный клей базардагы 170-180 сомдук кафельный клей менен кетет. Бир кубка где-то 30 штукка бир кап клей, бир кап 1,5 кап клей менен тонкий слой менен кетет. Анан буну 30 сантиметр толщинада кылган болсо жылуулаштын кажети жок. И убакытынан анан жанагы салмагынан фундаментке жанагы эмеге нагрузка берген салмагынан ошол жагынан утат. Жалпы үйдүн курулуп бүтүргөн каражатка газоблоктон убакыт, ошол эле учурда экономия дагы жакшы болор. Ооба, эртең үйүн бүтүп кышында көмүр жакканда эле сразу билинет. Если, допустим, буга чейин кышы кыш менен курулган жылууланбаган үйдө бир кышта 3 тонна көмүр жаккан болсо, если газоблок менен курулган үйдө бир кышта балким 1,5 тонна көмүр менен чыгат. Ал жагынан дагы. Демек ал жагынан да. Составы неден турат? Мунун курамы негизи эле кварцевый песок.
Бизде Кыргызстанда кварцевый песок бир эле жерде бар. Бул өлкөбүздүн түштүгүндө, Баткен областынын Лейлек районунда, Сүлүктүү деген шаарда илгерки. Ошол жерде илгери бул карьерден союз боюнча жөнөтүп турган, азыр деле могу Малишевский ламповый заводко берет, кошуна мамлекет Хвостайский стекольный заводко берет. Кварцевый песок, цемент, акитаж и алюминиевая пудра. Ошол 4 элемеден турат. Кумду деле бияктан биз ташып беребиз, аны деле көрсөтүп коелу көрүүчүлөргө. Бул кумдун составында жанагы ылай, илистес деген андай совсем жок. Жок экен, э? Тап-таза кум. Тузга окшош эле. Ушул Лейлек районунан алып келип, ушуга иштетебиз. Түшүнүктүү. Шумовая изоляциянычы? Азыр урматтуу көрөрмандар, зоогун текшерип атабыз. Мынау аралыкта канча сантиметр? 10 сантиметр? 10 сантиметр. 10 сантиметрлик атайын. Бул 10 сантиметрлик газоблок. По периметру 10 сантиметр. Азыр эң катышып аткан. Көрдүңүздөр эми жанагындай байдын кызындай мактай бербей курулушка алып көрүңүздөр, өзүңүздөр практикадан өткөзүңүздөр. Анан башкаларга сунуштап койсоңуздар, биздин өзүбүздүн ишкерлер, өзүбүздүн өндүрүш мына ушундай иштер менен, мына ушундай аракеттер менен колдоого, анан мындай бир ар бирибиздин салымыбыз ушунда болот да. Эми урматтуу көрөрмандар, кыскача көрдүңүздөр жеринин баарысын. Мына ушул заводдун башталышында нолдон баштап бутуна тургузган ишкердин өзүнүн аракети, эмгеги, мээнети мына үзүрүн берсин. Биздин кыргызстандыктар өзүбүздүн өндүрүштү колдоп, дал ушундай ишкерлердин сапаттуу курулуш материалдарын пайдаланалы жана башкаларга сунуштайлы. Ал үчүн сиздерге кантип кайрылат, кантип байланышат, кантип буйрутма берет, көрөрмандарга айтып коңуз. Биздин завод Ош шаарынан алыс эмес жердеги Нариман айылында жайгашкан, чоң жолдун боюнда. Так дареги Ош шаары, Разакова бира адресте. Анан байланыш телефондору, Instagram баракчаларымды ылдыйдагы тиркемеден көрүп алсаңыздар болот. Барыңыздарды ушул каражатты колдонуп көрүүгө үгүттөйбүз. Бар болуңуздар, ушул баракчаны башкаларга көрсөтүп, курулуш курам деген адамдарга бөлүшүп коюңуздар. Балким аларга ушул чоң бир жардам болот.